Ош ТВ телеканалынын эфирин жаңылыктар маалымат программасы улантат. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача анонсу менен таанышып алыңыздар. Сасык тумоо менен ооругандардын саны улам өсүп, республика боюнча 65 бала бакча убактылуу жабылды. Бишкек шаарына 20 жаштагы кызга ыдык көрсөтүүгө шектелген милиция кызматкери кармалды. Эми бир катар мамлекеттик ооруканалар өз алдынча иштей баштайт. Конституциялык сот өлүм жазасын кайтаруу сунушун карайт. АКШда жол кырсынан кийин оор жаракат алган кыргызстандык жигит каза болду. Тышкы иштер министрлиги анын сөөгү жакынкы күндөрү мекенине жөнөтүлөөрүн билдирди. Каргашы октябрдын соңунда Индиана штатында болгон. Анда 2 кыргызстандык жигит каза болуп, үчүнчүсү оор абалда экени айтылган. Сасык тумоо жана курч респиратордук вирустук инфекция менен ооругандардын санынын улам өсүп жатканына байланыштуу республика боюнча 65 бала бакча убактылуу жабылып, Оштогу 5 мектеп онлайн окууга өттү. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда жабылган бакчалардын 25и Бишкекте болсо, калган 40-ы Чүйдө жайгашкан. Ар кандай уюмдардын жана мекемелердин жетекчилерине санитардык эрежелер даярдалып берилди. Райондук администрацияларга жана тиешелүү ведомстволорго, анын ичинде агартуу министрлигине, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгына каттар жөнөтүлдү. Ири соода борборлоруна, маданий жана билим берүү мекемелерине профилактикалык чараларды күчөтүү зарылдыгы кабарланды, деди министрлик. Эпидемиологиялык абал туруктуу болгон аймактарда оорунун жайылышына жол бербөө үчүн алдын алуу иштерин активдештирүү тапшырылды. Конституциялык сот өлүм жазасын кайтаруу сунушун карай турганын баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча президент Садыр Жапаровдун сунуштамасы келип түшкөнүн кабарлады. Эскерте кетсек, ушул жылдын октябрь айында Ысык көлдүн Жетөгүз районунда 17 жаштагы Айсулуу Мукашева зордукталып өлтүрүлгөндөн кийин өлкө башчы өлүм жазасын кайтаруу маселесин көтөргөн. Мыйзам долбоору 13 октябрда коомдук талкууга чыгарылып, ага ылайык өлүм жазасы балдарды зордуктоо же зордуктоо менен коштолгон адам өлтүрүү учурларына карата колдоnuшу мүмкүн. Бирок Акыйкатчы институту мындай чара өлкө 2010 жылы ратификацияланган жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын өлүм жазасын жоюуга багытталган 2 факультативдик протоколуна каршы келерин билдирип чыккан. Буунун өкүлдөрү да өлүм жазасын кайтаруу Кыргызстандын эл аралык милдеттемелерине каршы келерин эскертип, өлкөнүн эл аралык аброюна доо кетирерин кошумчалашкан. Кыргызстан өлүм жазасынан баш тартууну караган эл аралык милдеттемелерден чыга турганындагы бууга кабарлаган мыйзам долбоорун сунуштады. Бишкек шаарына 20 жаштагы кызга ыдык көрсөтүүгө шектелген милиция кызматкери кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Маалыматта айтылгандай, Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө 2005-жылы туулган кыз арыз менен кайрылган. Ал өз арызында 28 ноябрь күнү түнкү саат 20:30 чамасында Орок айылы тарапта таанышы менен автоунаанын ичинде отурган кезде белгисиз адам ыдык көрсөткөнүн айткан. Даттануучу арызында ал киши өзүн милиция кызматкери катары тааныштырып, шеригин дүкөнгө жиберип, аны коркутуп, психологиялык басым жасап, күч колдонуу менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттерди жасаганын билдирген. Кылмыш ишинин алкагында ИИМдин ичкиликтөө кызматы арызда көрсөтүлгөн жаран милиция кызматкери экенин аныкталды. Ал кармалып тергөө кызматына жеткирилген. Материалдар жана шектүү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. 1988-жылы туулган милиционер убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө уланууда. ИИМ расмий маалыматында өз катарындагы тартип бузган же мыйзамсыз иш аракеттерге барган кызматкерлерди тазалоо иштерин улантып жатканын билдирди. Улуттук коопсуздук комитети кыргызстандыктардын Кытай жарандары менен никелешкен учурлары кескин көбөйгөнү тууралуу сөздөрдү төгүндөдү. Социалдык тармактарда жалган маалымат таратып, улут аралык кастыкты козуткандар жазага тартылаарын эскертти. Социалдык тармактарда Кыргыз-Кытай жарандары никелешкен учурлар кескин көбөйгөнү тууралуу чагымчыл жана негизсиз маалыматтар тарап жатканына байланыштуу УКМК төмөндөгүлөрдү маалымдайт. 2020 жылдын бүгүнкү күнгө чейин расмий түрдө катталган мындай никелердин саны болгону 129 түзөт. Алардын көпчүлүк бөлүгү КР жарандары болуп, саналары ар кандай этникалык топтордун, анын ичинде этникалык уйгурлардын, дунгандардын жана башка өкүлдөрдүн ортосунда түзүлгөн. Титулдук улуттун өкүлдөрү менен кытайлыктар никелешкен 44 учур болгон. Алардын көпчүлүгү Кытайга туруктуу жашоого кеткен. Бул процесстер Кыргызстандагы жалпы демографиялык кырдаалга таасир этпейт. УКМК расалык, этникалык, улуттук, диний же аймактар аралык кастыкты козутууга багытталган аракеттер үчүн кылмыш жоопкерчилиги жөнүндө эскертет, деп жазылат маалыматта.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров номер 13-округдагы видеону карап чыгып, 2-3 күндө чечим кабыл алынаарын билдирди. Ал парламенттик шайлоо жалпы жөнүнөн мыйзамдуу өтүп, административдик ресурс колдонулбаганын билдирди. Ал эми добуштун саткан жарандар, добуш сатып алган талапкерлер боюнча маалыматтар, видео фактылар келип жатат. Андай далилдер социалдык тармактарда дагы жарыяланып жатканын көрүп жатабыз. Ал видео фактыларынын көпчүлүгү бизде жана ИИМде да бар. Биздин колубузга келе электерин социалдык тармактардан алып териштирип баштадык, деди БШКнын төрагасы. Эске салсак, социалдык тармактарда Нокендеги номер 24 10 шайлоо тилкесинде депутаттыкка талапкер Бакыт Сыдыковдун өкүлдөрү добуш саноо урнасынын видеого тарткан видеосу тараган. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы окуя боюнча териштирүү жүргүзүлүп, материалдар шайлоо комиссиясынын төрагасына жөнөтүлгөн. 13-округда 94 шайлоо участкасы бар. 13-округдагы жалпы жыйынтык жокко чыгарылды. Биз баягында айтып кеткенмин. Бүт мыйзам бузуучулук боюнча кайрылуулар, фактылар сөзсүз түрдө каралат. Мына өзүңүздөр азыр күбө болуңуздар. Туурабы? Социалдык тармактарда, кайрылууларда, айрыкча мына 13-округ боюнча өтө нааразычылык көп болчу. Туурабы? Мына азыр эми ынандыңыздар да. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан каралып атат, объективдүү, мындай ачык айкын. Мына азыр биз отурумда ошол 13 шайлоо округундагы жыйынтыкты толугу менен жокко чыгардык, жаңы шайлоо болот. Ошол катышкан 14 талапкер кийинки шайлоодо катыша албайт. Президент Садыр Жапаров 3-4 декабрь күндөрү Пакистанда мамлекеттик сапар менен болот. Бул тууралуу президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдумуталиев кабарлады. Сапардын алкагында Садыр Жапаров Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф, президент Асиф Али Зардари, улуттук ассамблеянын спикери Сардар Аяз Садик жана сенатанын төрагасы Юсуф Реза Гелани менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Тараптар өз ара кызыкчылык туудурган бардык негизги тармактардагы эки жактуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, ошондой эле Кыргыз-Пакистан мамилелерин андан ары өнүктүрүү келечегин талкуулашат. Сапардын алкагында Кыргыз-Пакистан бизнес форуму да өтөт, деди Абдумуталип. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп, Аманкан Кенжебаев дайындалганын өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Аталган кызматты ээлеп келген Элчибек Жантаев мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору болгон. Аманкан Кенжебаев 58 жашта, Чүй облусунун Дөң Алыш айылынан, 7-чакырылыштын депутаты, агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү комитетин жетектеген. Парламенттик шайлоодо 19-округтан талапкерлигин коюп, өтпөй калган. Мен эми буга чейин Сокул районунда 2 жолу аким болуп иштедим. Андан кийин Кара Булчага келип аким болуп иштеп кеттим. Андан тышкары жогорку кеңеште бир сазы депутат болдум, 7-чакырылыштын. Ал жерде агрардык саясат, аймактарды өнүктүрүү комитет төрагасымын. Ошондуктан мен ойлойм, жергиликтүү элдин маселелери мен үчүн биринчи эмес. Менен бул менен иштеп келгем, иштей берем деген ойдомун. Эми бир катар мамлекеттик ооруканалар өз алдынча иштей баштайт. Бул багыттагы жарлыкка өлкө башчы кол койду. Мындай кадам өлкөдөгү саламаттыкты сактоону, медициналык жактан тейлөөнү жакшыртуу максатында жасалып жатканы айтылат. Бул сынабак тажрыйба 2026 жылдын 1-январынан 31 декабрына чейин жасалып, соңунда жыл ичиндеги иштин жыйынтыгы каралат. Азыр кайсы шифаканалар жаңы багыт боюнча иш алып бара тургандыгы аныкталып жатат. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Жаңы жылдан тарта айрым мамлекеттик ооруканалар жекече иш алып барууга өткөрүлөт. Бул багыттагы жарлыкка өлкө башчы кол койду. Мындай кадам менен саламаттык сактоо тармагын жакшыртуу максатталган. Анткени учурдагы башкаруу моделинде ооруканалар финансы, кадр саясатында өз алдынча чечим кабыл ала албай жатканы белгиленген. Эми ооруканаларга каржылык, кадрдык жана уюштуруучулук чечимдерди өз алдынча кабыл алуу укугу берилет. Мында иш жүргүзүүдө көбүрөөк эркиндик алышат. Буга чейин мамлекеттик бюджеттен каржыланып, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду аркылуу ооруканаларга каражат бөлүнүп турган. 70% ошол бюджеттен түшкөн акча каражаттар кетет. Андан сырткары тамак-аш, дары-дармек, медициналык жабдууларды алсак, бул ушул медициналык, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун эсебинен жүргүзүлөт да. Анан азыркы учурда ачыгын айтсам, биз дагы жакшы тааныша элекпиз. Ошол атайын немеге өткөндө мындай кандай положение иштелип чыгат, азырынча бизге белгисиз. Эми албетте ошондой автономия берсе, бизге мындай жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болмок.
Каражат өлчөнгөн негизде ажыратылгандыктан ооруканалар өз алдынча муктаждыгын чечүүгө мүмкүн эместигин айтышат. Ага байланыштуу ооруканаларды өз алдынча иштөөгө өткөрүү жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачат дешет. Айлык маянага деген акча ошол айлык маянага гана кетет. Мисалы үчүн дары-дармекке, медициналык жабдыкка, ремонт иштерине деп ар биринин өзүнүн өлчөнгөн немелери бар. Мисалы үчүн өз алдыбызча биз айлык маянды да көтөрө албайбыз. Жүргүзгөн, көрсөткөн жардамыбыздын дагы бааларын эч кандай өзүбүз чечише албайбыз. Ал бир тараптуу чечилген, ошон үчүн кандайдыр бир деңгээлде ошолду өстүргөнгө мындай шарт түзөт деп ойлойбуз да. Бирок мындай кадам менен калкты медициналык жардам менен камсыздоо боюнча мамлекеттик кепилдиктен ажыратпайт. Медициналык кызмат үчүн акы кандай жол менен канча көлөмдө төлөнө тургандыгы жана жалпы эле финансыга байланыштуу маселелер жөнгө салынып иштелип чыкмакчы. Оорукананы алсак, канча киши дарылап чыкса, булар ошого жараша эле акчаны алып жүргөн да. Себеби булардын ашыкча акча алганга мүмкүнчүлүгү жок болчу. Анан бирдемени сала койгонго же бирдемени сатып алганга акча каражаты мындай өлчөмдүү болчу да. А эми мына жарлыктан кийин бул себептер же бул мындай жанагылар таптакыр өзгөрөт. Аны эми толук айта албайм мен, себеби азыр буйруктар кандай чыгат. Бул сынамык тажрыйба 2026 жылдын 1 январынан 31 декабрына чейин жасалып, соңунда жыл ичиндеги иштин жыйынтыгы каралат. Азыр кайсы шифаканалар жаңы багыт боюнча иш алып бара тургандыгы аныкталып жатат. Кыргызстан Союз урагандан кийин саламаттыкты сактоо системасын мурдагыдай мамлекеттик бойдон сактап кала алган республикалардын бири. Алмагүлерке Байгызы, Маруш Шакиров, Ош ТВ. Кыргызстандын аймагында 221 миң адамдын майыптыгы бар болсо, алардын 37 миңден ашыгы балдары. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев билдирди. Эске салсак, бүгүн 3 декабрь ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын эл аралык күнү. Касмалиев майыптыгы барлардын жашоо шартын жеңилдетүү үчүн мамлекет материалдык жардам көрсөтүп чектелбестен билим берүү, кесипке даярдоо, сапаттуу социалдык кызмат көрсөтүү, реабилитация жана абилитация, эмгек рыногунда жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү боюнча маселелерди карап жатканын белгиледи. Майып болуунун себептерине көңүл бурулуп, автокырсыктарды жана башка кырсыктарды алдын алуу, өлкөнүн ар бир жаранынын ден соолугуна кам көрүп, ооруп суркоолорду ырбатып жибербей, айыктыруу боюнча иштер жүрүп жатат, деди Касмалиев. Ал ошондой эле кара күчкө эмес, интеллектиге басым жасалып жаткан доордо майыптыгы барларга ыңгайлуу жумуш орундары түзүлүп жатканын кошумчалады. Адам укуктарын коргоо күнүнө карата Ош шаарындагы калкты тейлөө борборунда юридикалык жардам кызматы тарабынан жарандарга акысыз кеңеш берүү иш-чарасы өтүүдө. Бул аракеттин алкагында жарандар өздөрүн тынчтандырган укук маселелери боюнча маалымат алып, зарыл болсо адвокаттын көмөгүнө жетишүүсүнө шарт түзүлөт. Иш-чара бир гана Ош шаарында эмес, өлкөнүн бардык аймактарында уюштурулуп, мамлекеттик кызмат өкүлдөрү, нотариустар, адвокаттар, салык кызматынын адистери, социалдык коргоо жана социалдык фонддун кызматкерлери тарабынан да көмөк көрсөтүлөт. Иш-чара 2 декабрдан 10 декабрга чейин уланат. Адам укуктарын коргоо күнүнө карата 10 күндүк декада өлкөбүздүн бардык аймактарында уюштурулуп жатат. Ош шаарында ушул калкты тейлөө борборунун 2 кабатында бүгүн 2 күн бул иш-чарага дагы 10 декабрга чейин келип катышып, өзүңүздөрдүн көйгөйлөрүңүздөр болсо, чечилбеген маселелер болсо, кеп кеңеш алып, жардам алып кетсеңиздер болот. Эгерде соттук териштирүүлөргө ылайык иштериңиздер болсо, биз адвокат менен камсыз кылып беребиз. Соттук териштирүүгө чейинки иштер болсо, ошо адвокаттын тиешеси бар иштер болсо, адвокат менен камсыз кылып беребиз. Анан башка мамлекеттик органдын өкүлдөрү болсо, аларга дагы перенаправление кылып, ошо жеринде маселесин чечебиз. Ош шаарынын мэриясы жана президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү жайгашкан имараттын чатырына атайын 100 киловаттык күн панелдери орнотулууда. Анын негизги максаты электр энергиясын үнөмдөө болуп саналат. Курулуш иштери толугу менен жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланып, реконструкцияланып жатат. Азыркы тапта имараттын сырткы фасады жаңыланып, чатырлары толугу менен алмаштырылууда. Ош шаарынын мэриясынын жана президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жайгашкан бул имарат толугу менен реконструкцияланып, жаңыланып жатат. Андагы негизги өзгөчөлүк катары имараттын чатырына күндөн энергия алуучу күн панелдеринин орнотулушу. Аталган панель жалпысынан 100 киловаттык электр энергиясын берип, мындан сырткары кошумча дагы электр энергияны өзүнө
кармап алат. Мындан сырткары ушул имараттын сырткы фасадтары дагы жаңыланып жасалууда. Имараттын курулушунун бүтүшү 25 декабрга пландалууда. Белгилей кетсек, аталган имарат дээрлик курулгандан бери бир да жолу капиталдык оңдоодон өткөн эмес. Күндөн энергия алуучу панелдердин жалпы кубаттуулугу 100 киловаттты түзөт. Бул система күндүзгү убакта керектелүүчү электр энергиясы менен камсыз кылып, имаратты толук жарык менен камсыздоого жөндөмдүү. Күн панелдери Ош шаарындагы мамлекеттик ишканаларга алгачкы жолу коюлуп жатат. Долбоордун негизги максаты электр энергиясын үнөмдөө жана аны сарамжалдуу пайдалануу болуп саналат. Биринчиден күндүзү только күндөн алат экен жарыкты. Күндөн алып ашыкча энергияны аккумуляторга топтой. Түн ичинде күн баткандан кийин ошол аккумулятордон энергия алат. То есть электр энергиясын үнөмдөө жолу. Кудай кааласа, мына азыр уже установканы баштадык. Буюрса эме күн панелдерибиз иштей баштаса көрөбүз да кандай болот. Канча эконом болду, пока белгисиз. Азыркы тапта курулуу иштеринин алгачкы этабында имараттын сырткы фасады жаңыланып, чатырлары толугу менен алмаштырылууда. Бул үчүн атайын эскиздик долбоор да даярдалган. Ага ылайык имараттын ички бөлмөлөрү заманбап талаптарга ылайыктуу оңдолуп, эшик терезелер жаңыртылган. Ошондой эле жылуулук берүү системалары алмаштырылып, объекттин ичи жана сырты комплекстүү реконструкциядан өтүп жатат. Белгилей кетсек, аталган имарат 70 жыл мурун курулуп, ошол убакыттан бери бир да жолу капиталдык оңдоодон өткөн эмес. Мага имараттын фасаддык долбоорун иштеп чыгуу тапшырылган жана азыр аны ишке ашырып жатабыз. Фасад толугу менен алюминий композициясынан жасалып, атайын подсистема аркылуу орнотулат. Көрүп турганыңыздай, бардык терезелерди да жаңыртып жатабыз. Чатырды толугу менен алмаштыруудабыз. Жалпы аянты 2200 чарчы метр. Мындан тышкары чатырга күн панелдерин орнотуп жатабыз. Ошондой эле имараттын бардык бөлүктөрүнө капиталдык ремонт жүргүзүлүүдө. Ишти жер төлөөдөн баштап инженердик тармактарды, канализацияны, техникалык бөлүмдөрдү, электр тармактарын толук жаңылап жатабыз. Андан соң имараттын ичинде толугу менен капиталдык оңдоо түзүүдөн өткөрөбүз. Азыр мэрияда бар болгон эски жабдуулардын баарын чыгарып, абдан кос сапаттуу жана кымбат деңгээлдеги заманбап дизайн менен оңдолуп жатат. Буга чейин шаар мэриясы жана президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү жайгашкан имарат мамлекеттик мүлк фондунун балансында турган. Ал 10 октябрда шаардык кеңештин токтому менен муниципалдык менчикке өткөрүлүп берилген. Учурда курулуш жана оңдоп түзөө иштери шаардык бюджеттин эсебинен жүрүүдө. Кала башчысы имарат 25 декабрга чейин толук бүткөрүлөрүн айтып, анын пайдаланууга берилиши шаардыктар үчүн өзгөчө маанай тартуулай турганын белгиледи. Кудай кааласа ушу 25 декабрга аракет кылабыз эми. Жанагы шаардын тургундары Yolkuya Balat'a gelişet de. Ошо Balat'a gelgende bizim usul Beyraz'ın imaratı canlı stilde turup, jarkıda turup kalsa elge daha yüzlü jark oldular. Elin daha manayı jakşı olup koçuğuna gel. Meyre daha canlanıp durdu. Son olup kaldılar. Bu da kalsa oşo hareket oldu. Buyursa şu dekabrın ayının eteğine şeyin düşüyordu. Белгилей кетсек, учурда бир катар муниципалдык ишканалар капиталдык оңдоодон өткөрүлүп жатат. Анда айрымдарынын курулушу бүтүп пайдаланууга берилген. Жалпы шаар мэриясына караган 6 муниципалдык аймактык башкармалык жана 3 аймактык башкармалык бар. Толбай Буркан. Ош шаарындагы Жапалак аймактык башкармалыгына дагы бир бала бакча оңдолуп пайдаланууга берилди. Мектепке чейинки билим берүү мекемесинин курулушуна жергиликтүү бюджеттен 4,5 миллион сом бөлүнүп, 100 орунга ылайыкташтырылып жаңыланган. Буга чейин аталган имарат мектеп катары иш алып барып келген. Жаңыланган бала бакчада балдардын өнүгүүсүнө бардык мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Анда жалпы 4 тайпада балдар тарбияланып, 14 кызматкер эмгектенет. Ош шаарындагы Жапалак аймактык башкармалыгына бала бакча колдонууга берилди. Иш-чарага шаар мэри баштаган жетекчилер жана айыл тургундары катышты. Аталган имаратка жергиликтүү бюджеттен 4,5 миллион сом бөлүнүп, 100 орунга ылайыкташтырылып, капиталдык оңдоо түзүүдөн өттү. Шаар башчысы тургундарды кутуктап, кызматкерлер сыйлыктар менен сыйланышты. Мейиркан айылыбызда майрам, той десек болот. Биздин бул жерде 3 депутатыбыз отурат. Ушул айылдан чыккан биздин шаардык кеңештин депутаттары. Ушул 3 депутатыбыз мага чоо кирип, урматтуу Жеңишбек Жамадович, ошол бизде айылда садик маселеси бир аз тартыш. Мурдагы ошол 4 жылдык мектеп бар болчу. Заманбап мектеп курулгандан кийин мектебибиз бош калды. Ошого акча каражаты болсо кайрылсаңыздар деп
мага кирген болчу. Мен айтып, эч кандай маселе жок. Балдар үчүн болсо макул деп 4,5 миллион сом акча бөлүп бергенбиз. Жергиликтүү бюджеттен толук бойдон мына оңдотуудан өткөн. Мейрикан айылында буга чейин бала бакча көйгөйү чечилбей келген. Жаңыланган бала бакчада балдардын өнүгүүсүнө бардык мүмкүнчүлүктөр каралган жана 4 тайпага 14 кызматкерге ылайыкташтырылган. Ичи тышы сырдалып, жаңы эмеректер менен камсыздалган, ашканасы, кошумча кир жуучу жай, ажаткана каралган. Бул бала бакчанын ачылышы жакшы болду. Анткени мектеп жаңы түшкөн. Бул жердеги имарат бүгүнкү күндө бош болгондуктан балдар бакчасында мэрибиз Шер Маматовичтин демилгеси менен 4 тайпалуу, башкача айтканда 100 орунду болуп капиталдык ремонттон өттү. Негизи балдар бакчасы 100 орунду болду. 14 кызматкерди өзүнө камтыды. Ашканасы өзүнчө болду. Имараттын ичинде эмес, талапка ылайык имараттын сыртында жайгашты ашкана. Аймакта бала бакча муктаждыгы күч болгон, бирок аны чечүүгө имараты да жок болчу дешет мындагылар. Жаңы мектеп курулгандан кийин эски мектептин имараты бала бакча багытына колдонууну туура көрүшкөн. Анткени буга чейин айыл эли балдарын үй шартында кээ бир коңшу айылдагы бакчаларга алып барууга аргасыз болуп келишкен. Бүгүн ушу биздин Мейрикан айылында садик ачылып сүйүнүп отурабыз. Аллага шүгүр. Рахмат ушу мэрибизге, ушул жердеги бүт садикке кызмат кылып жүгүргөндөр баарына рахмат айтабыз. Азыр мына чоң мектеп салып, бу жерге мына садикти кылып берди, эң жакшы болду бизге. Мына балдарды паска ташып, балдар жаш балдар менен жөнөтүрсөк, олар келгиче, кеткиче кабатыр болот элек. Мурда кыйналат элек, якта алыстарга апарат элек. Эми жакын болуп калды, жакшы болду айнанайындар. Бардыңар ушу тынч болгула. Белгилей кетсек, Ош шаарында 70 мамлекеттик жана 50 жеке менчик бала бакча бар. Анда бул жолу 100 миңден ашуун бала тарбияланат. Алдыда аталган айылда ички жолдордун оңдолушун шаар башчысы убадалады. Бегимай Мактазарова, Урмат Умарбеков, Ош ТВ. Ош шаарында зомбулукка каршы 16 күндүк активизм глобалдык кампаниясынын алкагында санариптик коопсуздук караваны өткөрүлдү. Бул жаштарды онлайн мейкиндикте коргоо жана санариптик сабаттуулукту жогорулатууга багытталган демилге болуп саналат. Караван Кыргызстан демилгеси 7 регионду камтып, жаштар үчүн окуу сессияларды жана маалыматтык жолугушууларды өткөрүүдө. Катышуучулар жеке маалыматтарды коргоо, онлайн кооптуу көрүнүштөрдү таануу, киберкылмыштуулукка каршы туруу жана санарип коопсуз адаттарды түзүү боюнча практикалык маалыматтарды алышты. Аталган демилге санариптик коопсуздуктун маанилүү аспектилерин чагылдырып, жаштардын онлайн чөйрөдө өзүнө ишенимдүү алып жүрүүсүнө көмөктөшөт. Иш-чарага Ош шаарынын мэриясынын өкүлдөрү, активдүү жаштар, студенттер жана окутуучулар катышты. Алар жаштардын билим деңгээлин кеңейтүүгө жана санариптик туруктуулукту бекемдөөгө багытталган платформалар боюнча ачык талкуу өткөрүштү. Катышуучулар заманбап онлайн коркунучтар тууралуу маалымат алып, интернетте коопсуз жүрүм-турумду үйрөнүп, жеке онлайн коргонуу стратегияларын түзө алышты. Проходит в рамках 16-дневной активности против гендерного насилия. Бүгүнкү иш-чарабыз гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк активдүүлүктүн алкагында өтүп жатат. ЮНИСЕФ биздин өнөктөштөр менен биргеликте коопсуздук караванын өткөрүүдө. Биз бул теманы жөн жерден тандаган жокпуз, анткени азыркы жаштар онлайн мейкиндикте абдан көп убакыт өткөрүшөт. Ошондуктан алардын коопсуздугу үчүн туура көнүмдөрдү үйрөтүү абдан маанилүү. Онлайн мейкиндикте кибербуллинг учурлары көбөйүп жатат. Биз үчүн зомбулук деген түшүнүк бир гана офлайн дүйнө менен чектелбейт. Зомбулук онлайнда орун алат. Жана биз дал ушул нерсеге көңүл бурдурууну каалайбыз. Бул караван өлкөнүн бардык аймактарында өтүп жатат. Бүгүн биз Ошто болсок, эртең Манас шаарында болобуз. Бул кампанияны өткөн аптада Бишкекте баштадык. 28-inde Караколдо өткөздүк, Нарында өткөздүк, облусунда, кечээ Баткен облусунда өткөзүп келдик Баткен жаштарына. Бүгүн болсо Ошко келип отурабыз. Бүгүн биз Оштун жаштарын, окуучуларын чогулттук. Бул санарип караванын негизинде эң негизгиси бул мындай маалымат берүү да. Эгер маалыматты билген болсо, алар өзлөрүн коргой алышат, кантип кандай иш алып барышты биле алышат. Ошондуктан санарип караваны деп ушундай бир 7 облус боюнча кыдырып келатабыз азыр. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү программабыздын негизин түздү. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда кезиптешим дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен кенен тааныштырат. Саламатта калыңыздар.